Dostlar barыңарга салам. Bir iş şarаны өткөрүш үчүн канча деген мээнет, канча деген эмгек, канча адамдын убактысы кетет да. Карагачы могул жактагы көргөзмөдө турган Чыңгыз Айтматовго арналган салон нерселер. Суктаназын көрсөм. Негизи эле ушул именно билим берүү тармагы чоң бир тармак го анан иш-чараларды аябай жогорку деңгээлде уюштурушат. Айтор суктанарлык. Нурлисбай, Нурлис, аябай жакшы сүйлөдүң. Молодец. Прям супер. Бардыгын камтып, молодец, просто мындай. Жаштарды, именно жаштар сахнага чыкканда эл аябай мындай кантип сүйлөйт экен деп күтүшөт да. Эмнени айтат болду экен деп. Анан кийин чыгып мындай бир аябай тембр сөздүн укуктуулугу, маанилүүлүгү сонун болду деген. Ягтасынан токтоп. Бирок чынында эле бүгүнкү фестиваль абдан бир жогорку деңгээлде уюштурулуптур деп өзүм жеке баамды бере алам. Башкалар кандай баа беришет? Уюштуруусу, мектептердин дагы аткаргандары, аткаруу чеберчилиги чынында эле мындай. Негизи айтып атам, ошол билим берүү тармагы мындай чоң бир мындай неме да тармактан иштери дагы жогорку деңгээлде болот да, мындай көзгө толундуу кылып турупчу. Район аймагында ушундай эле бир чоң тармак же будан бир чаканыраак тармактардын бири мынчалык бир ийгиликтерди, мындай бир чоң иш-чараларды көрбөйбүз да. Мындай тармак жетекчилер саналуу. Албетте, андан тышкары мынакей ошол быйылкы жыл ушул Айтматов райондук билим берүү бөлүмүндө жакшы жылдардан болуп атат ошентип ойлойм. Анткени областтык деңгээлде олимпиадалардан дагы орундарга, республикага чыккан олимпиадачылар аябай көп болуптур. Андан тышкары өткөндө семинар Бектур агай мен өткөргөн Сармерденде дагы башкача биздин мугалимдер алды окшойт. Ошол достор мынакей тартыпта ошол ошол достор бүгүнкү иш-чара жакшы болуп атат аябай.